Мына ушул бир айдын ичинде кандидаттардын ортосунда айырышкан бир айтышуулар болду, программаларын өздөрү жарыялашты. Ошо мына телевидениеден алар боюнча кеңири көрсөттү, улам талапкерлердин ортосунда дебаттар болуп турду. Бирок тилекке каршы мен ойлогом, программалардын, идеялардын кагышы болот деп ойлогом да, мындай. Ортолорунда аябандай чоң интеллектуальный бир айтыш болот, дебат болот. Алардын ортосунда ошо өндүрүш боюнча, энергетика боюнча, пандемия боюнча, өлкөнүн өнүктүрүү, социалдык экономикалык перспективалар боюнча бир айтыш болот деп ойлогом да. Бирок тилекке каршы андай айтышты көрө алган жокмун. Негизи ошо президентке талапкер болгон талапкерлер өзүнүн программаларын айтыш керек. Ал программалар көптөгөн пункттардан турат. Эң биринчи пункт Кыргызстандын социалдык экономикалык өнүгүүсү кандай болот, перспективасы, алардын концепциясы барбы. Анан экинчи мына чоң маселелердин бири мына бүткүл дүйнөгө каптаган пандемия. Мына COVID-19 боюнча кандай иштер жасаш керек эле. Алар президент болуп калса канткенде элдин саламаттыгын тез аранын ичинде мындай жакшыртып кетүү боюнча, ошо оору менен күрөш боюнча эмне иш-чараларды кылат элем. Мына ушуну түшүндүрүш керек эле. Андан тышкары мына өзүңөр билесиңер миграция маселеси. Мына 1 миллиондон ашуун биздин Кыргызстандын жарандары ушу башка өлкөлөрдө жүрөт. Ошо миграциянын агымын токтотуу үчүн кандай кылыш керек? Мына эгер алар чыныгы президент боло турган болсо, чыныгы талапкер боло турган болсо, мына Кыргызстанда бир президент болгондон кийин бир завод, фабрикаларды, кичи ишканаларды куруп, биздин жарандар чет мамлекетке болуп барып, иштеп, кыйналып, азап тартып, үй бүлөсү калып, биякта балдары калып, анан аяктан груз жүк 200 болуп, анан бияка өлүп келип атат. Мына ушундай азап тарткандан көрө Кыргызстандын өзүндө калып, жап-жаш жигиттерибиздин баары кетип атат. Татынакай ошол күчтөрүнүн баарын, билимин, күчүн Кыргызстанга арнаса, ушул жерде завод, фабрикада иштесе, Кыргызстанды көтөрүү үчүн аракет кылса кандай болот эле? Мына ушул боюнча программаны айтса, андан тышкары мына эң чоң проблема дагы биздин бул өзү мына Кыргызстандагы чоң проблема чек ара маселеси. Чек ара боюнча мына биздин ошол эле Өзбекстан менен, Тажикстан менен канчалаган проблемалар чек ара маселеси чечилбей атат. Талаштуу мына 20%, 30% чек аралар чечилбей атат. Талаштуу участоктор ошолор боюнча кандай алардын баягы сунуштары бар? Канткенде ошону чече алат? Кандай жолдору бар? Мына чек ара маселеси боюнча бул да аябай чоң маселе. Андан тышкары биздин мына кыргыз улутун мына генофонд жоголуп баратат деп атат. Кыргыз улут катары жашап кала алабызбы дагы? Мына ушул боюнча, улутту өнүктүрүү боюнча, кыргыздын улутун өнүктүрүү боюнча эмне деген алардын программасы бар? Мына биздин канчалаган балдарыбыз, кыздарыбыз канчалаган жумуштарын кыйын учурларда жүрүп атат. Кыргыздын татынакай балдары, кыздары башка өлкөлөрдө иштеп атат. Мына бул да чоң проблема. Анан кыргыз тилин өнүктүрүү боюнча мына мамлекеттик тил болуп 89-жылы кабыл алынды эле 20-сентябрда. Ошондон баштап мына канча жыл өттү. Мамлекеттик тил катары калыптанбай атат. Мына биздин ошол эле бала бакчадагы, мектептеги балдарыбыздын баары көбү орусча сүйлөп атышат. Мына ошолорду кыргызча сүйлөтүү боюнча, мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча кандай алардын программалары бар? Чек ара маселеси. Кыскасы биздин жасай турган иштер, ошол кандидаттардын талапкер жасай турган иши бир ушунчалык көп да. Мына ошол программалардын ортосундагы таймаш болуш керек. Дебат программаларынын ортосунда болуш керек. Анан тилекке каршы мына бир айдын ичинде ошол дебаттарды карап атып, аябай чоң нааразычылык пайда болду. Менден мурдагы президентке талапкер катары 2000-жылы койгон адам катары, Кыргызстандын саясатында 30 жылдан ашуун жүргөн адам катары ушул президентке талапкерлердин ортосундагы баягы талаш тартыш дебат программалардын талашы эмес, өз ара чукушмай, өз ара бири-биринин аброюна шек келтирме, каралоо, факттарды чогултуу, бири-бирин мындай өтө жаман сөздөр менен айтуу, аброюна, ар намысына шек келтирүү, мына ушундай жолдорго түшүп кетти. Бул өзү аябай мындай деңгээлди, баягы президент талапкерлердин деңгээли мурдага караганда аябай түшүп кеткенин билдирди. Мына канча биз сындаган күндө дагы мына Сооронбай Жээнбеков менен тиги Өмүрбек Бабанов эмеге чыкканда, баягы эмеге чыкканда, дебатка чыккандар дагы, андан тышкары баягы программаларын айтып эл арасында күрөшкөндө дагы ушунчалык татыктуу күрөшкөн, бири-бирине аябай конкуренция түшкөн, чыныгы карама-каршылыктын апогейине жетишкен. Программаларын айтышкан, бири-бирине дагы кол салышкан, бирок программаларын айтышкан да, баягы бири-бирине сиз деп сүйлөшүп, эч качан бири-бирин мындай өтө жаман сен жеп алдың, ичип алдың деп эметпей, программалар менен күрөшкөн да. Мына ошон үчүн булардын ортосунда аябай президенттикке талапкерлердин азыркы деңгээли өтө төмөн түшүп кеткенин билдирет. Анан баягы эң күчтүү деген талапкерге эч кандай конкуренция түшө албай калышты. Анан айласы кеткенде баягы ошол талапкерге бүт баардыгы биригип алып, коалиция түзүп, анан баягы каралоо жолуна түшүп алышты. Анан ал талапкерлер айтып атпайбы, менин гана жамандоо программасы бар экен депчи.
бул өзү жакшылык алып келет. Ошон үчүн мен ойлойм, мындан кийинби ошо талапкер боло турган адамга өтө катуу бир сетка коюп, аларга бир талаптарды коюп, билимин, деңгээлин, мамлекеттик кызмат иштей алды беле, мамлекетти 100 кишини, 200 кишини башкара алды, мына ушундай талаптарды коюшубуз керек экен. Болбосо президенттикке талапкерлердин деңгээли өтө төмөн түшүп кеткенин мына азыркы шайлоо процесси көрсөттү.